Саламатсыңарбы? Мен сүйүктүү окуучуларым. Балдар, силер үйүңөрдө бекер отурбастан ар кандай китептерди, кызыктуу болгон жомокторду окуп атасыңар да туурабы? Азаматсыңар. А мектепке келгенде мага, классташ досторуңарга ошол өзүңөр окуган жомокторду айтып бересиңерби? Азаматтар, келгиле анда баарыбыз бул сүрөттөрдү карайлыкчы. Булар эмнелер өзү? Эмнени көрүп турабыз? Ооба, булар биз иштетип жүргөн идиш аяктар да туурабы? Азаматсыңар. Анда балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы идиш аяктар. Биз бүгүнкү сабагыбызда идиш аяктар боюнча сөз кылабыз. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөнө алабыз? Эгерде силер сабакка көңүл буруп олтурсаңар балдар, идиш аяктын биздин жашоодогу орду боюнча билебиз. Ошондой эле идиш аяктарыбызды биз таза, тыкаан кармаганга көнүгөбүз. Анан дагы силер суроолорго жооп берүү аркылуу сөз байлыгыңарды жогорулатасыңар. Кана балдар, бул сүрөттө эмнелер турат? Эмнени көрүп турасыңар? Ооба, бул деген табак табак. Бул табакка биз балдар эмнелерди салып ичебиз? Коюу болгон тамактардын баардыгын табакка салып жейт экенбиз, Мисалы үчүн, бешбармак. Бешбармакты да ушундай идишке салабыз. Аш. Мына, ушул сыяктуу тамактардын баардыгын табакка салып жейт экенбиз. А кийинки сүрөттө эмне турат? Ооба, бул деген чайнек. Чайнекке биз эмне куюп ичебиз? Ооба, балдар, азаматсыңар. Чайнекке биз чайды куюп, ысык чайларды куюп ичебиз, Дагы эмнелерди куйса болот балдар чайнекке? Суюк ичимдиктердин баардыгын, мисалы үчүн, кымыз, ошондой эле дагы шире куюп ичсек болот, Азаматсыңар балдар. Силер жакшы биле турбайсыңарбы? Анда бул кийинки сүрөттөгүн айтып койгончу. Анда бул эмне болду экен? Ооба, бул кашык жана айры. Силер буну көбүнчө орусча ложка жана вилка деп атап жүрөсүңөр. Эми кыргызчасын билип алдыкпы балдар? Азаматсыңар, буларды дагы биз коюу жана суюк тамактарды, ошондой эле салаттарды жегенде иштетебиз дайыма. А балдар, бул сүрөттөгү эмне болду экен? Ооба, бул бычак. Бычак бизге кайсыл учурда керек болот? Биз эттерди кескенибизде, жашылча мөмө жемиштерди кескенибизде, туурап жегенибизде, тамактарга кошоор алдында туурайбыз да биз, туурабы? Жашылчаларды, мисалы үчүн, сабизди. Ооба, көрдүңөрбү балдар? Демек, ар бир идиш аяктын өзүнүн орду бар экен. А бул эмне болду экен? Ооба, бул коюу тамак болобу, суюк тамак болобу? Биз баардык тамакты ушул казанда бышырат экенбиз, Демек, бул казан экен. Силердин үйүңөрдө дагы казаныңар барбы? Ооба, баардык үйлөрдө бар бул. Келгиле анда китебибиздин 62 бетин ачабыз дагы ашканада деген текстти чогуу окуйбуз. Бул ашкана. Ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жыйнайбыз жана жууйбуз. А бул казан. Казанда тамак бар. Силер дагы ата-энеңерге идиш аяк жууганга жардам бересиңерби? Андай болсо, эң мыкты балдардан экенсиңер, Азаматсыңар балдар. Демек, биздин ушул идиш аяктарыбыздын баардыгы кайсыл жерде турат экен? Ашканабызда турат экен, Идиш аяктардын орду демек ашканада экен. Келгиле балдар, баардыгыбыз көзүбүздү жумабыз. Менин айткан сөздөрүмү угуп, элестетип көргүлө. Силер досторуңар менен чогуу китеп окуп, аябай чарчадыңар, курсагыңар ачты деп коелу, Апаңарга келип, "Апа, мага тамак бериңизчи, менин курсагым аябай ачты" дедиңер. Апаңар тамак кылып берейин десе, жасап берейин десе, казан жок. Ал эми атаңар болсо базардан силерге атайын тамак көтөрүп келди. А бирок аны салып ичейин десеңер, силердин үйүңөрдө идиш аяк жок. Эмне кыласыңар? Ачка каласыңар балдар? Ооба, силердин курсаңар аябай ачат, Демек, көрдүңөрбү балдар? Биздин идиш аягыбыз жок болсо дагы, биз эмне кыла албай калабыз? Ооба, тамактана албай калат экенбиз, А биз тамактанбасак эмне болот балдар? Ооба, ачка калабыз да. Ачка калып, анан эмне кылабыз? Жыгылып калабыз, ачка болсок.
Ошол үчүн балдар дайыма идиш аяктарыбызды таза жууп, таза кармайлык, Да баарыбыз тапшырманы белгилеп алабыз. Үйдөн идиш аяктардын сүрөтүн тартып, WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта болгула. Дайыма идиштерибизди таза кармайлык,